Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Видеонун башында кыскача бирок маанилүү бир түшүндүрмө айта кетейин. Сиздерге жакшы бир кабарыбыз бар. Могул түз эфирлерди апта сайын уюштуруп атпайбызбы, белгилүү күндөрдөчү. Ушуну деген дагы эффективдүүрөөк болушу үчүн бизде мындай бир план болуп атат. Азыр биздин аудиторияны карап көрсөк, жалпы жонунан могу түз эфирлерди бир канча темага бөлсөк болот экен да. Мисалы бүгүн понедельник өтө турган темабыз бул Wildbergs'ка жаңы баштап жаттым эле, документациядан проблема болуп жатам, ИПдан проблема болуп жатам, же ниша тандагандан кыйналып жатам дегендерге. Короче, бүгүнкү биздин түз эфирибиз бул как раз жаңы баштап жаткандарга болот. Кудайым буйрса, среда күнү дагы бир түз эфирибиз бар го. Ал түз эфирде биз деген карточкаларды обзор кылабыз. Анан SEO оптимизация боюнча болот. Ал эми колдон келсе, кудайым буйрса, пятницага иш кылып, жуманын ичиге 2 эмес 3 түз эфир кылганы турабыз. Үчүнчү түз эфир реклама запускать этип, продвижение, продажа боюнча болот. Получается, бул күнү понедельник күнү сиздер деген ниша тандоо боюнча вопростарыңыздарды чече турган болсоңуздар, а среда күнү товарын уже Wildbergs'ка чыгарып, бирок продажа кыла албай жатам дегендер, карточкаларыңыздарды обзор кылабыз. Өзгөртө турган сүрөт, өзгөртө турган SEO оптимизация, описание тиги булар болсо, аларды упаковка кылабыз. Ал эми пятница күнү болсо, ошолорго реклама запускать этип, товарыңыздарды продажа кылабыз. Ушундай формат болгондо бардыгыбызга мындай бир тараптуу болот экен да. Түшүндүрө алдымбы? Так что туугандар, эми бул бүгүн биринчи жолу болгон үчүн по-любому бир аз түшүнбөстүктөр болот. Бирок эгерде темадан сырткары суроолор болсо, аны башка күнгө деп туруп өтүп кете беребиз да. Эми кулак сиздерде туугандар. Сиздер менен бир сааттын ичинде именно жаңы баштап жаткандардын проблемаларын угуп, ошого жараша колдон келишинче пикир айтайын. Давайте. Туугандар, кимде кандай суроо бар? Assalomu alaykum. Алейкум салам, Мумтаз. Ишиңерге чоң ийгиликтерди каалайм. Биринчиден кубанычтамын силер менен байланышып жатканыбызга. 4 жылдан бери көрөбүз YouTube каналдан. Эми Анан эми катталдык. 1 ай болуп калды. Кудай кааласа эртең бүтүп калат экен. Анан суроо, компьютерибиз эски. Анан Кыргызстанда эмесмин же Москвада. Анан алысыракпыз да, Россиянын четирагындабыз. Так. Анан кичине ноутбук алып, анан ошо товарларды топтогучам. Ошо кабинетимде сакталгандар кийин улантсам өчүп калбайбы? Эртең сиздин подпискаңыз өчүп калабы ошондо? Ооба, эртең 1 ай болуп өчүп калат. Анан ноутбугумду жаңылай элекмин. Ноутбугуңузду качан жаңылайын деп атасыз? Бирок жакынкы күндөрдө деп турам. Анда биротоло эртең өзарта салыңыз да подпискаңызды. И так эле могу түз эфирлерде как раз понедельник күндөрү ниша тандоо, анан жаңы баштап жаткандарга болгондо суроолоруңузду берип, пока ноутбугуңузду жаңылаганча товарыңызды тандай берсеңиз болот да. Бирок сонун жакшы түшүндүрүпсүңөр, сабактарыңарды көрүп чыктым. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Аябай кубанычтамын, Имтейже, аябай кубанычтамын. Мол TikToктон көрүп 3 жыл мурда анан 3000 экенине мен ишенген эмесмин биринчи. Анан 3000 деп айтса TikTokто жазып аттым да окутасыңарбы деп. Анан жооп берип, кийин анан Инстаграмга катталдым, анан ошентип Телеграмга катталып, анан ишендим да, чындап эле 3000 деп башында ишенген эмесмин. 3000 эле, ооба. Эми каттаганыбыз азыр максимально доступный баа менен болсун деген ой болуп атат да. Эми колдон келишинче ушул эле бааны кармаганга аракет кылабыз. Бизде тилекке каршы IT продукту мындай воздухтан эле бирдемге деп ойлогондор көп экен, дагы баасын айтсаң эмнеге акчага сатып атасыңар дегендер деле болот экен. Бирок мунун аркасында аябай чоң эмгек бар, анан чындыгында көп вложение бар да. Анан дагы бир суроо. Осо ачтырган жатам мен ошо Кыргызстанда. Анан ошол
расчетный счетту дагы ошол туугандарга ачтырайын деп жатам. Анан өзүм бул жактамын. Ошол номер кандай айырмасы жок эле болобу? Кыргызстандыкы мына өзүм Россияда иштесем эчтеке болбойбу? Личный кабинет менен. Караңыз, личный кабинетке катталып жаткандагы телефон номериңиз менен осоңуз кимге тиешелүү болгондугунун айырмасы жок, байланышы жок тагыраагы. Аха. Эгер ошону сурап жаткан болсоңуз. Эң маанилүүсү, Ошентип. буга чейин канча адамда көрдүк, регистрация болуп жатканда көп деле маани бербей бир номери менен регистрация болуп койгон, ал номерин кийин унутуп калган же болбосо айталы азыр Москвада сиз Кыргызстандан келип жатканда ал номерин ыргытып жиберип бул жака келген дагы ал номерине доступ болбогондугу үчүн личный кабинетине кире албай башы катыгандар бар. Так что могул угуп жаткандардын арасында эгерде немелер бар болсо, кандай десем, жаңыдан регистрация болом деп жаткандар болсо, сөзсүз түрдө ошол регистрация болуп жаткан номериңиздерди сактап калыңыздар. Аха. Даже мындай проблемалар болуп атты да. Бир телефондо эки номери бар, мегаком бар, ошкасы бар. Анан ал деген ошкасын болгон, бирок кийин деген ошкасын ыргытып жиберип, берки номер эле калган да. Ушундай проблемалар болбош керек. Макул, рахмат. Мгм. Чоң рахмат Мхм. жоопторго. Балдарым да сүйүнүп калышты, апа чында мистерли менен сүйлөшүп атасызбы деп. Балдарымдан дагы салам. Чоң Рахмат. көчөдө таксилерди көрүп калса да, апа мистерлиге окшошпу деп калышат. Сиңип калдык. Рахмат. Рахмат, силерге ийгилик. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Анан Саламатсызбы? саламатчылык. Менин атым Анара, атым чыкты. Ага. Сиз видеолорубузду Телеграмга жүктөбөй калдыңызбы? Биз видеолор Телеграмга жүктөбөдүк, бирок анын эже берки жагынан эң слабый интернеттен да көрүнө турган кылдык да. Сиз как раз жана проблемасы чыгып аткандардын бирөөсү сиз белеңиз. Ооба, ооба, ооба. Анын эже Ооба. өткөндө Мурас сиздерге фидбек берип коюңуздар деп кайрылды эле. Ошол жакка сиз жооп бере алдыңызбы? Анткени сиздерге жазган болчу да. Жок, жок, мен жооп бере алган жокмун. Карабай калыптым ал СМСти. Группага жазган да. Анткени сиздерден көп эле жооп күттүм, мен дагы Мурасты батыраактан жооп бер, тактап бер деп аттым эле да. Анын эже азыр мындай кыласызбы? Азыр дегене прям азыр эмес. Бирок караңыз. Э, Ассистентке кире турган болсок, аха. видеолордун кодуну алмаштырып атабыз да. Аха. Эң Отлично. слабый интернеттен дагы ачыла тургандай кылыпчы. Могул сайттын Аха. картасы деген видео турбайбы? Э, Ушул жактагы видеолордун баардыгынын коддорун алмаштырып чыктык. Отлично. Чоң рахмат. Анан ушу даже 2G менен деле ачса боло турганчалык кылып койдук да. Сиз өзгөчө могул сайттын картасы деп турбайбы? Э, Бүгүн түз эфирден кийин ошол сайттын картасы деген модулга кирип, ичиндеги могул 17 видео турат го. Ошолордун бир сыйра баскылап, эгер ачылышында проблема болбой жатса, анда бизге бир фидбек берип койсоңуз, менде иштеп атат деп. Хорошо. Калган Хорошо, бардык чоң. калган бардык видеолорду дагы ушул форматка өзгөртүп чыгабыз да. Отлично. Телеграмга жүктөгөндө деле жогоруда калып кетет, аны издешиңиздер керек болот. По-любому могул сайттын ичиндегидей по полочкам турбай калат да. Отлично, ага. Чоң рахмат. Анан бир суроом калды, тиги мындай эмиштерди угуп атам да. Апрелден баштап бардык товарларга сертификат алынат деп, ошол туурабы экен? Ал имиш сертификат боюнча эмес, анын эреже неме боюнча? Честный знак боюнча. Честный знак боюнча, Ал өзү 2-3 жылдан бери айтылып келе жатат. Бара-бара Wildberries товарларга честный знак талап кылат деп. Анан 2024-түн аягына чейин Wildberries'те сатылып аткан бардык категорияларга честный знак талап кылынат деген имиш бар. Бул чын, ооба. Ал боюнча Анан биз мисалы үчүн жаңы баштап аткандар эмне кылалы анан? Биринчи честный знакты алып туруп андан кийин баштайлыбы же кандай кылышыбыз керек? Кандай кеңеш бере аласыз да? Караңыздар, биздин мекендештердин Wildberries'ке чыгып аткандагы эң чоң проблемалардын бирөөсү могу психологический барьер болуп атат да. Честный знак коркула турган деле нерсе эмес. Айталы, жаңы баштап атканыңыздарда бир 15-20 миң сомдой балким чыгашыңыздар болот. Жанакы налоговыйда личный кабинет ачып атпайсыздарбы? Ошол сыңарындай эле бир жолу честный знак ала турган бир личный кабинет ачып коесуздар, ошого бир аз чыгашаңыздар болушу мүмкүн. И то бизнес үчүн 15-20 миң 30 миң сом өтө чоң акча эмес да. Анан ошол кабинетиңиздерден кийин бесконечно честный знак ала бересиздер. Бир честный знактын баасы где-то бир 60 копейка. Получается, 100 товар чыгарсаңыздар,
6 сом Мгм. чыгачкандар болот да. Чоң рахмат ошол экен тактап алайын дегем. Анда бош такыр суроом жок, бирок сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Абдан жакшы Рахмат. видеолорду тарттыңыз. Чоң Башкалар рахмат. эметет. Главное могул түз эфирлерге регулярно катыша бериңиздер. Анан пока бардыгыбыз ушул системага отуруп калганга чейин кайра кайра кайталап айтам, что бүгүн биз именно баштап жаткандар, ниша тандап жаткандар да. Среда күнү болсо карточкаларды разбор кылабыз. Фотосессиясы кандай болгон, тигиниси кандай болгон деген сыяктуу. Ар бирине тынбай катыша берсеңиздер, мындай мээңиздерге маалымат кирип уже отуруп баштайт да көп нерсечи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сонун кылыпсыз раз по порядкому сабак өтөм депчи, ошол аябай жакты жана видеодогудай кылып өткөрүп берсеңиз да сонун болмок. Анан сурайын деген сертификатты 2-3 адам биригип алсак болобу? Складчынан айтып атасыз, Складчына кылып сертификатты. Складчына кылып Анткени мен детский товар менен баштайын дегем да, детский товарга сөзсүз сертификат требовать эте турбайбы? ооба. Эгерде детский товар болсо өзгөчө аябай неме кылдат мамиле кылыңыз сертификат маселесине. Ооба. Мен деле буга чейин именно складчына болуп алгандарга көп ичим чыкпай жаткан, купулума толбой. Бирок өткөндө бирөө менен сүйлөшүп калсам, складчына менен бир таанышым алды. Анан жана Wildberries'те азыр карточка создавать этип жатканда сертификаттарын көрсөтсө болот го. Эгер сертификаттар кабыл алына турган болсо, Wildberries какой-то бир галочка берет. Анан бул кыргыз мекендешибиз сертификатты ошентип складчына менен алыптыр. И ага деген ошол сертификаты менен жанакындай галочка да бериптир да. Получается, алса болот азырынча. Али байке, эме деп да сурайын дегем, размери менен кирет да детский товарчы, ошондо мен ФБО менен иштейин дегем да буюрса. Анан минимальный количество канчадан киргизишим керек? Ар бир размерден канча товар киргизишим керек? 50дөнбү, 30данбы? ФБО мененби? Ооба, ФБО менен. Анткени мен түптө турам да. Мага ФБС вообще невыгодно да. Анан үстүнө 3 айлык кызым бар. Аллах өмүрүмөн берсин. Анан айткыңыз келсин. Минимальный акчам деле көп эмес, бирок самый минимальный эмемен ФБО менен баштайын дегем да буюрса. И так эле мен ФБС менен иштегенге такыр каршымын. Көпкө кетпейсиз. Көпкө кетпей тургандай сезилет да. Тем более түптө тура турган болсоңуздар, мындай мынтип айтат элем да, сөздүн жакшы маанисинде сами соображайте. Товарыңыздар Wildberries'ке чыкты да, то есть количество канча болуш керек деген суроого жооп да. Товарыңыздар Wildberries'ке чыкты. Бул товарыңыздарды биринчи этапта продвижение кыласыздар. Айталы 200 товар чыгара турган болсоңуздар, мунун деген бир 70 выкуп менен реклама менен сатсаңыздар, анан товар өзү менен өзү сатыла баштайт. Ошо сатыла баштагандан кийин экинчи партияны Wildberries'теги товарыңыздар складта түгөнүп калганга чейин жеткирип киргизип беришиңиздер керек болот да. Экинчи партиясын. Ооба. Эми того тережери кандай? Товарыңыздар биринчиден продвижение кылып жатканда жетиштүү өлчөмдө болуш керек. Экинчиси, бул товарыңыздар складтан нет в наличии болуп калбай, экинчи партияны мындай киргизип бергенге жетишиңиздер керек. Ошого канча количество керек? Эң жооп беришиңиздер керек болгон суроо ушул. А так, мындай жалпы жонунан карай турган болсок, 200 менен 300дөн ортосу жетиштүү болот да обычно. Али байке, самовыкуп кылганда артикул менен кылыш керекпи же ссылка жиберип кылдырыш керекпи? Кандай кылдырыш керек? Экөө тең Первый болот. комментарий. Экөө тең болот, Экөө тең болбойт. Билинип калбайт, болбойбу? Экөө тең болбойт. Караңыздар. Ошол эле видеону кайталап неме кылабыз. Могул менин YouTube каналымда акыркы неме чыкты го. Wildberries'те кантип миллион оборотко чыкса болот деген бир түз эфир болду. Кудайым буюрса аны биз 9 мартта кайрадан кылган атабыз. Ошол жерде айтылган маселе. Элестетип көрсөңүздөр, Wildberries'те деген 130 миллион покупатель бар да. Анан Wildberries'тин алгоритмасы, программасы ушул 130 миллион адамдын кантип товар сатып алып жаткандыгыны анализдеп туруп, поведение клиента деп коет, поведение покупателя деп коет. Бир адам
обычно кантип товар сатып алгандыгын билет. Анан сиздер эгер самовыкуп кылып жатканда ошол шаблонго туура келбей калсаңыздар, получается Wildberries сиздерди оңой эле билип коет да. Самовыкуп кылып жатканыңыздарды. Анан эмне дейт? Использование искусственных механизмов для повышения рейтинга товара деген статья. Башкача айтканда мындай несправедливый жолдор менен товарыңдын рейтингini көтөргөнгө аракет кылып жатасың деген статья менен сиздерге деген штраф берет да. Аны каяктан билет? Ошол сиздердин товарыңыздарды выкуп кылып жаткандагы поведениеңиздар обычный клиенттин поведениясына туура келбей калгандыгынан чыгарып алат, билип алат. Анда Ошондо задается вопрос, кантип обычный покупатель алат? Wildberries'e кирет, какой-то bir ключевой сөз менен товарды издейт. Анан ары бери келип, кээ бир товарларды корзинкага кошот, кээ бир товарларды избранные кошот, анан айланып келип туруп сиздердин товарыңыздарды көрүп, ошону басып ичине кирип товар сатып алат да. ошондо сүрөт менен эле табыш керек болуп атат получается? Сиздер Ключевой сөздөр менен сүрөт менен, сиздер неменин товарыңыздардын сүрөтүнү жөнөтсөңүздөр, анан ушул ключевой сөз менен изде деп туруп адамга айтсаңыздар, ал адам ошол ключевой сөз менен издеп барып туруп сиздердин товарыңыздарды табыш керек. И плюс эстен айта коеюн, кэшбэк менен эле товар выкуп кылган кээ бир телеграм группалар бар. Ал кандай мистерли? Кэшбэк дегенде мисалы мындай болуп атпайбы? Сиздер деген тааныштарыңыздарга чаласыздар, менин товарымды алып кой деп анан суранасыздар, анан жанакындай сүрөтүнү жөнөтүп тиги бу кыласыздар да. Бери жакта болсо телеграм группаларга товарыңыздардын сүрөтүнү коюп туруп, анан бул товарды эгерде силер сатып ала турган болсоңор, акчаңардын 70%-ини силерге кайтарып берем десеңиздер, алар получается товарыңыздарды 30%ке алып калат да. Анан силерге 30 жазып берет. Даже группадан Мураска сурасаңыздар, неме кэшбэк болгон бир канча телеграм группанын ссылкасын берет сиздерге. Ошол группага кирип бир сыйрамдай чукулап көрсөңүздөр, башка адамдар кэшбэкти кандай кылып атышат. Ошого жараша өзүңүздөр деле түшүнүп каласыздар логикасын. Рахмат чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, Алла разы болсун. Саламатсызбы? Началак. Мен өткөнү детский труселар боюнча сурадым эле го. Так, айта бериңизчи дальше. Анан ошол эмеси көрсөтпөй атат да, аналитикасынчы по сезонность менен продажи с продажами дегенде. До сих пор көрсөтпөй атабы, Бул деген для мальчиков получается сиздики, Для мальчиков белье. Хорошо, мен үйдө связал. Анан ошол товарды айттыңыз эле го сиз, мондай кымбат болсо сатып эле жибергиле, киргизбейли депчи. Ооба, эстедим. 150 штуктай бар билесиз да? Ооба, мен ошол башта ошо пробага заказ кылгам, бирок качествосу аябай сонунда андай товарды ошол Wildberries'тен тапканым да бир да андай куттум, ошондой сүрөттү качествосу андай жок экен. Анан мен киргизсем неме болобу деп дагы сурайын деп атпаймынбы, себеби ал өзү бренд товар да, Кытайдан келген брендовый товар. Анын носкилери, андай детский бүт кийимдери, пижамадан бери чыгат да. Бирок Wildberries'те ал кийимдер жок экен да, баарын карап чыктым. Все же сайкалатыңыз, Ооба. Сайкалчы, все же мен сунуштабайм, себеби маселе мындай да. Азыр сиз өзүңүз аябай меники сапаттуу тигип деп атасыз, бирок рыноктун көтөрүп алган баасы бар да. Бир канча адамды көрдүм, как раз таки зато менин товарымдын сапаты аябай жакшы да деп туруп киргизип, бирок сата албай калгандарды көрдүм да.
качество, что такое качество деген сөзгө аябай сонун бир түшүндүрмөсү бар да. Качество — это то, что покупатель считает качественным деген сөз бар да. Не то, что продавец считает качественным. Так что клиент берип аткан акчасына колуна тийген товарды кандай элестетсе ошол сапат деп билинет. Сиз канчалык менин товарым сапаттуу дегениңиз менен ал рынокто сатылбай калышы мүмкүн. Тем более Wildberries'тин аудиториясын карап көргөндө бул деген по-любому средний класстын базары да. Даже товардын баасын карап атканыңыздарда менин сунушум 1000 сом менен бир 3500 сомдун тегерегиндеги товарларды сата турган болсоңуздар, объемго да чыга аласыздар, акча да көбүрөөк таба аласыздар да. Бул жанагындай золотая середина да. Wildberries'теги товарлар үчүнчү. Эгерде 1000 сомдон аз, мисалы 300 сомдук, 500 сомдук товарларды сата турган болсоңуздар, скорее всего, ал жакта чоң объем менен сатышыңыздар керек болот. Жаңы баштап жатканыңыздарда мындай жана маршрутканын водителинде болуп каласыздар да. Аябай көп адамдын колуңуздан өтүш керек, анан ар биринен 15-20 сомдон топтошуңуздар керек болот. А эгерде 5000-6000 сомдук кымбат товарларды сата турган болсоңуздар, ал жактан скорее всего объемго чыга албайсыздар, себеби биздин аудитория аны албайт да, жала албайт. Ал набор 4 түштүк набор X3 менен эсептегенде 1200 сомго туура келип калат да. Сайкалжа, сизде ошол товарды юнит экономикага салып көрдүңүзбү? Кубик Рубикадагы. Ооба, салып көрдүм. Давайте демонстрация экраны кылыңыз, карап көрөлү. Азыр ноутбук жанында жок эле да, мен башка сырт жакта жүрөтүм да, сырт комнатада. Түшүндүм. Давайте анда мындай кылабыз туугандар. Итак элечи, ол түз эфирлерибиздин максимально эффективдүү болушу үчүн кээ бир талаптарыбыз болсун. Бул талаптардын биринчиси эле түз эфирге максимально ноутбук менен кириңиздер да, телефон менен эмес. Неге? Анткени бул набор сиздерге жакшы бир шанс да. Мисалы азыр мен Сайкалажыга айтып атам. Давайте юнит экономикаңызды демонстрация экраны кылыңыз, разбор кылалы депчи. Анан ошол жактан разбор кылып салмакпыз да сиздин товарыңызды. Азыр эми телефондон кирип атасыз, телефондон нерсе болбой калат. Анан экинчи нерсе, туугандар, сүйлөп айтсаңыздар, микрофондоруңуздарды өчүрүп алыңыздар. Ассаламу алейкум. Ошого Сайкалажы, менин айтарым, тиги товарды болбосо мындай кылыңыз. Сайкалажы, товардын сине юнит экономикасын эсептеңиз, анан разбор кылалы. Эгер товарыңыздын баасы чындап жакшы болуп атса, бир вариант чыгарсаңыз болот. А так все-таки полотенцеда, носкиде, анан нижнее бельедо производитель болбосоңуздар бир аз кыйналып каласыздар, эске алыңыздар. Тем более кичинекей партия менен ала турган болсоңуздар, аябай эле кыйналып каласыздар да. Окей. Ассаламу алейкум. Сурабайсыздар болобу? Ооба. Али байке, мен ассистентке жаңы эле катталдым. Бир 2 жума болуп калды. Обученияларды көрүп атам. Биринчи жолу Wildberries'ке биринчи жолу чыгып атам да. Көрсүн. Wildberries'тин кухнясын түшүнбөй атам. Менде суроо, мен личный кабинетке элекмин да, немеденчи Wildberries'ке. Так. Анан көп суроолорду түшүнбөй аттым. Наше орошение, токен улуу, ушул немелерди мен кантип улайм десем, кийин группадан сурап нетип калсам, анын үчүн сен личный кабинет ачышың керек дейт да. Ассистенттен личный кабинет ача аламбы, же аны башка жактан ачышым керекпи? Же өзүм ачышым керекпи? Жок, ассистентти колдонушуңуздар үчүн личный кабинетиңиздер болушу шарт эмес. Эгерде личный кабинетиңиздер жок болсо, азыр Wildberries'те продажа кылбай жаткан болсоңуздар, ассистенттин внутренняя аналитика деген функцияларын гана колдонбойсуздар. И так для начала сиздерге анын кереги жок. Анан желательно атыңыздарды 1-2-3-4 тиги бу эмес, атыңыздарды коюп алсаңыздар, туугандар. Экинчи маселе. Анан экинчи маселе. Токтоп туруңуз. Сиз атыңыз ким? Мен атым Элина. Элинежа, мындай кыласыз да. Могул видео обучениянын ичинде сайттын картасы деп турбайбы? Ооба. Ушул сайттын картасынын ичинде сайттын ар бир
пункттары боюнча видеолор бар да. Кайсыл пунктуну кантип колдонуш керек боюнча. Аларды көрүп чыксам, анан ошол просто көрүп анан практика кылайын дегем да. Ноутбукту эле бир ай боло элек 15 күн ноутбук алар менен оценка почти болдум да. Анан ноутбукта бир аз колдонуудан кыйналсам да. Анан Мурас байке менен биргеликте ассистенттин ноутбука уладым. Анан ноутбуктан көрүп атсам, ушул сайттын картасын бүт обученияларын мүмкүн болушунча көргөн аракет кылсам, анан өзүм Россияда болгондуктан, то есть обучение көргөн 14-16 саат иштеп калам да. Ошол максимально азыр деле жумушта отурам. Көрүп атам да, эфирдечи ноутбуктан көрө албай атам. Өзүм буюрса майдан кыргызстанга барам, анан ошон азыр менде вопрос личный кабинетти азыр ачып койсом эчтеке болбойбу? Ачып анан документтер тоже башка элекмин. Технический жактан караңыз. Сизде көп нерсе, мындай көп вопростор, пробелдериңиз көп экен. Биринчи вопрос. Максимальный компьютер менен шугулданыңыз, анткени могул немеңиз менен, могул темп менен Wildberriesке кирсеңиз чындыгында аябай кыйналып каласыз. Даже мен кээ бирлерге айтып атам, раз мындай боло турган болсо, пока Wildberriesке кирбей эле тур деп. Тагыраагы вложение кылбай эле тур деп. Себеби көбүрөөк могул түз эфирлерге катышып, көбүрөөк могул обсужденияларды көрсөңүздөр, ошол жакта немелер дагы билген болосуздар да. Маалыматыңыздар көбөйгөндөн кийин Wildberriesке кирсеңиздер ийгиликтүү болуш ыктымалдуулугуңуздар көбүрөөк. Именно мисалы Элнур эже, сиз документтерди даярдабай туруп личный кабинет ачам деген өзү түшүнүксүз нерсе. Себеби документтерди даярдагандан кийин гана личный кабинет ачылат. Бул биринчи момент. Экинчиси, личный кабинетиңиздер жок болсо деле Wildberriesке кире бересиз, то есть ассистент программасын колдоно бересиздер. Экөө бири-бирине тескери эмес. Үчүнчүдөн, телефондон эмес, сиз деген компьютерден кириңиз. Себеби телефондон ошол эле сайттын картасын бир-бир көрүп коюп жатасыз, бирок неме баскылап көрбөгөндүгүңүз үчүн проблема болуп жатпайбы? Так что хотя бы бир күндө 1 саат убакыт бөлүңүз, анан сайттын картасын ачып алып, ал жакта ассистенттин могул жерин тигиндей колдоносуң, могул жерин мындай колдоносуң деген жерлерин ар бирини баскылап көрүңүз да. Анан чын айтсам, кээде мындай биздикилерге бир аз жалко дагы болуп кетет. Себеби биз элементарно компьютер колдонгонду билбейбиз дагы, анан Wildberriesке чыгып бизнес кылгыбыз келет да. Мунун кандай чечими бар? Көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек, колубузду көбүрөөк компьютерге көндүрүшүбүз керек дагы. Бул элементарный болгон этаптарды өтүп туруп, биз уже маркетинг жагын ойлонушубуз керек, продакт менеджмент деген жагы бар, бизнес деген жагы бар, ошол жака өтүшүбүз керек да. Аны кылыш үчүн көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Элнур эже, себеби бул жакта мындай бизге даяр бир оокат даярдап берген эч ким болбойт. Бул бир гана Элнур эжеге байланыштуу эмес, баарыбызга тиешелүү нерсе. Көбүрөөк убакыт бөлөлү. Регулярно күн сайын 1,5 саат убакыт бөлүңүздөр эле. 1,5 эле саат. Көп нерсе өзгөрөт, поверьте. 1,5 саат аз дешүүбүз мүмкүн, бирок 1,5 саат эгер постоянно боло турган болсо, бир топ неме берет, эффект берет. Кийинки суроо туугандар. Али байке, саламатсызбы? Моочулук. Атым Жаркын, сизге Бишкектен чыгып атам, ушул жерден эле. Сурайын дегеним, мен дагы Wildberriesке эми эле баштап атам, али личный кабинет ача элекмин өзүмөчү. Сурайын дегеним, мына ниша тандоо боюнча мен дагы сиздин баягы видеолоруңузду көрдүм, бардыгын эле чыкпай, мындай баштапкы аз пока ниша тандоого келдим, фотоконтент, анан сурайын дегеним, ошол ниша тандап, баягы сиз айткансыз да, бир 15 товар ниша тандасаңар болот депчи. Ошол мен бир 7-8 товар тандадым да, анализдепчи. Ошону сизге кантип көрсөтүп алсам болот? Буну же Excel'га көчүрө албайт экен, мисалычы. Мындай мага совет керек болуп атат, что Wildberriesке чыкканга. Түшүндүм. Азыр сиз телефондон кирип атасызбы же компьютерден кирип атасызбы? Мындай дегенчи. Жакшы болуп атасыз. Компьютерден кирип атасызбы же телефондон кирип Катып калды атасызбы? Жаркын эже. Алло, угулуп атабы? Угулуп атат, ооба.
Так, вообще чыгып кеттиби жаркын эже? Эженин интернет жакшы эмес окшойт. Салам алейкум. Алейкум салам, Максат. Мен суроо бере берсем болобу? Давайте. Мен уже товар киргиздим. Мурдакы жумада эме кылган болчубуз. 2 күн болду да ошол товарды да бир карап берип коесузбу эмеден Wildberries'тен деп суранайын дедим эле. Азыр карап бере албайм, бүрсү күнү карап бере алам. Берчи күнү. Ооба. Максат, силер башынан бери түз эфирдесиңерби? Бүгүнбү? М. Жок, 10 минутта, 15 минутта кечигип кирип калдым. Просто мындай тартип болуп атат да азыр. Биз понедельник күндөрү жаңы баштагандар, ниша тандап жаткандардын вопросторун чечсек, среда күндөрү карточкаларды обзор кылып, разбор кылып, анан SEO оптимизация жагын карасак, пятница күнү Кудайым буйрса, бул эми биздин немеде регламентте понедельник менен среда бар, бирок пятница күнү дагы бир түз эфир коюп, ал жакта деген именно ошол карточкаларга реклама кетирип, продвижение боюнча өзүнчө бир түз эфир кылабыз да. Анда могу главныйга койгон фото боюнча эле тандоого жардам берип коесузбу? 5 минут демонстрация кылсам. Жок. Тартипти бузбай эле дегеним го. Азыр бир ушинтип баштайбыз дагы баягы койчуманын таягы болуп кетет да. Давайте тартип менен кетели. Чоң рахмат. Берсе күнү. Бирок максат мындай план. Так эле кечээ силердин баягы карточкаңарды карап отуруп ушул идея келди да. Биз колдонуучуларды максимально миллионго чыгарыш үчүн кандай тартип менен кетишибиз керек? Ар киргенде эле башаламан бирөөсү башынан бирөөсү аягынан суроо бере берсе, анда болбой калат экен. Ошон үчүн коюлду. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Давайте кийинки суроо. Али байке, кечиресиз, азыр интернетим өчүп калды окшойт. Мен Жаркынай сүйлөшүп атпадык беле. Ошол кыскасы мен азыр угуп атасызбы. Жаркын эже, сиздики телефондонбу же компьютерденби? Азыркы учурда мен сизге чыгып атканым телефондон. Вот. Ошон үчүн ноутбук менен киргениңиздерде азыр сиздин кубик рубикаңызды демонстрация экраны кылып көрмөкпүз да. Тандаган нишаларыңызды көрмөкпүз. Мүмкүнчүлүк жок беле дегеним. Сиз өзүңүз ачып карай ала тургандай кылып, мен Wildberries дейм да. Мына ассистенттин же пароль, логин ушуна беришим керек болобу дегеним. Мен сиздердин аккаунтуңуздарга доступум жок, ал безопасность жагынан дагы туура эмес да. Мен өзүм Тордойдон контейнер берип, контейнердин ключтөрүн өзүм алып алсам болот атам. Азыр ошо бир аз кыйналып аттым эле. Анан дагы бир суроом, декларация тууралуу. Мисалы, азыр мен тандаган товарларым экинчи слойдогу товарларга кирип калат да. Ошолор боюнча дагы, мисалы, сертификат кандай жасашым керек? Өзү сертификат баягындай биринчи слойдогу товарларга жасалат деп уккам да. Так. Анын мисалы экинчи слойдогу товарларга бул декларация дагы жарай берет дегеним бар. Ошого сурайын дегеним. Мисалы, мен ошондой товар чыгарсам декларация жасатамынбы же сертификат керек болобу мага дагы? Өзү биз сертификат деген нерсенин 3 түрү бар. Биринчиси сертификат, экинчиси декларация, үчүнчүсү деген отказное письмо. Сертификат тамак-ашка, дары-дармекке, детский товарлардын бардыгына керектеле турган документ да. Эгерде экинчи слой же үчүнчү слой боло турган болсо, экинчи слой бул толстовка, платье, үчүнчү слой пальто, плащтар. Буларга деген декларация керек болот. Бирок пока что сиз деген эч кандай бир товарга токтоло элек болсоңуз, лучше азырынча документ жагын ойлонбой туруңуз. Себеби Wildberries'теги бардык процесс товардын айланасында болот да. Бир товар тандайсыз, бул товарды кайдан өндүрөм, фотосессиясы кандай болот, документтери кандай болот деп ошол жактан айлана баштайт. Менин байкаганым, сиз пока что товарда тандай элексиз, так что пока что немелерди, декларация, сертификаттарга башыңызды катырбай эле туруңуз. Экинчи жагы бар. Эгерде декларация керек болгон бир товар боло турган болсо, жаңы чыгып жатканда бир аз рискованный болсо дагы, лишний раз акча коротпойм десеңиз, лучше товарды для начала без без декларации чыгара берсеңиз болот, по идее. Ошону деп рахмат чоң жайыңызга. Чоң рахмат. Саламатсызбы Али байке, менде суроо бар эле. Давайте. Мен Wildberries'те буга чейин иштегенмин, анан кийин ооруп калып иштебей азыр кайра
жолдошум бат май растительный майлар чыгарат эле, ошону киргизип бер деп азыр жаңы иштеп баштадык да. Ага. Товарларды Wildberries'тин складтарына отгрузка кылдык. Так. Общий товар ошол 16 ассортимент, 16 ассортименттин ичинен 12син отгрузка кылдык, калганын ФБС менен коюп койдук, себеби алар не ходовой товар болгон үчүн. Мгм. Вот, анан азыр бүт баарын даярдаганбы, фотоконтент, инфографика, SEO оптимизация. Азыр SEO оптимизацияны өзү баягы инструкциясында жазылган бойдон эле кетирдим эле, сиздердин программа менен бүт оңдоп чыгып атамын да кайрачы. Отлично. Ага. Анан эч кандай отзыв жок эле, бирок заказ түшүп атат, спрос бар экен, аналитика кылып көрдүм, монополия жок экен. Мгм. Именно ошол растительный масла, продуктыларда. Мгм. Вот, анан сертификаттары бүт бар. Эми менде суроо ошол тезирээк сатыш үчүн, тезирээк немеге прибыльга чыгыш үчүн эмне кадамдарды дагы кылсам болот, ошо эрекини сурайын дедим эле. Хорошо, туугандар, түз эфирде биз сиздер менен 1 саат отурабыз да, ошого бири-бирибиздин убактыбызды жакшыраак неме кылсак, сыйласак. Жанадан бери айтылып келатат, Фатима эже, сиздин товарыңызды Кудайым буйрса среда күнү разбор кылабыз, хорошо? Среда күнү, Ооба. Все. Ошондо түз эфирде неме кыласызбы, карайсызбы? Ооба. Түз эфирде талкуулайбыз, эмне кылса болот, кандай кылса болот, кошумча алымчалар болсо кылабыз, а пятница күнү уже керек болсо реклама запускать этебиз. Все, рахмат, түшүндүм. Мисалы, Рахмат. бул бир бара-бара бир чыңалып туруп, мындай мощный бир тартипке келип алсак да, кирдик, тарс-тарсат вопросторду чечтик, кайра кеттик да. 1 саат кылабыз, уже 1 саатта сурооңуздарда максимально четко бериңиздер и бүгүнкү күндүн темасы боюнча бериңиздер да. Ниша тандоо боюнча дагы суроом бар эле. Давайте. Нишаны тандаганда баягы неме кылып бүткөндөн кийин сиздер текшерип бересиздерби? Биз бүт аналитика аркылуу эрки расход, юнит экономика бүт чыгарып бүткөндөн кийин карап бересиздерби, текшерип? Караңыздар, программанын подпискасында андай бир немебиз жок, андай бир обещаниябыз жок, чтобы кийин сиздер карап берем дедиңер эле эмнеге карабай атасыңар деген вопрос болбосун. Бирок понедельник күнкү могул түз эфирлерде эгер убакыт боло турган болсо, сиздер компьютер менен кирген болсоңуздар, демонстрация экраны кыласыздар, ошол жактан разбор кылабыз. Бул эмне үчүн керек? Анткени товар тандап жаткандар бар, же товарды кантип тандаганын билбей жаткандар бар. Бардыгыбызга бир сабак болот да ошол жерчи. Ошон үчүн жетишинче карап берген аракет кылабыз. Бирок неме эмес, жанагы айткандай, бул подписканын ичинде эмес, кийин группада наразычылыктар пайда болбош керек да. Все, түшүндүм. Хорошо. Окей. Макул, саламатыңыз, рахмат. 20 мүнөт убактыбыз бар туугандар, давайте. Мистер Леваке, мен. Саламатсыз, мен таанысыз. Неме, среда күнү неме кылабыз деп как раз немеге бердим. Неме, жана инфографикасына бердим. Азыр даяр эмес, 3 күндө кылат экен да. Түндө зорго тандап өзүм неме кылып айтып бердим бир балага. Анан мен дем ошол 2 ниша киргизбедим беле, өткөндө сиз көрүп бердиңиз го. Неме 2 көйнөкчү платье да. Женский неме боюнча. Анан ошол мага жакпайт да, ол мага даяр эле сатып алгам. Бүгүн бирөө өтүптүр. 3 күндө бирөө. Самовыкуп еще кыла элекмин өзүмчү. Анан кийин мен анын артынан башка нерсе киргизип атам да, өзүм тигип, аны даяр алсам брага көп чыккан болчу да. Анан башка нерселерди киргизсем, ал деле женский да. Анан берки экөөнүн артынан тикпей эле, ал аз эле болчу. Ар биринин размеринен 5тен 5тен болчу. Азыр артынан 10дон кетип атат да. Анан берки экөөн токтотуп койсом болот, бир карточкаларды бириктирип. Же ошону деле кыла берейинби? Маселенин баары мындай да, как раз жана түптөн бир карындашыбыз эжекебиз сурап атпады беле, количество канча болот депчи. Могу Женя, сиздин атыңыз Жибек, Караңыз. Сиздин вот как не должно быть дегенге сиздин вопросуң, сиздин кылып атканыңыз аябай туура мисал да. Себеби 5 штуктан жөнөтүп алгансыз, 10 штуктан жөнөтүп алгансыз, же ары эмес, же бери эмес. Муну ушундай болуп бастырып рекламага берип, бастырып выкуп менен муну товарды көтөрөйүн десеңиз 10 эле штук бар да. Муну эми көтөрүп товарыңыз нет в наличии болуп кала турган болсо, анда ошончо кылган эмгегим, ошончо продвижение кылганымда нет толк деген вопрос пайда болот да. И так эле биздин могул түз эфирде отургандардын көпчүлүгүнүн
акчасы чектелүү. Ошондуктан мындай чектелүү болгон бюджетиңиздерди бир товарга фокус менен жасаңыздар да. Ошо мен башында мындай бир аналитик кыл, мисалы сенин магазиниңде эмнелер бар деп кирип көрсөт десе, мен ойлоптум да, мен бир карточка менен отура беременби дептим да, мен ар кандай видтерди заказ кылып биктирип коюптум да артынанчы. Молодецсиз да. Анан мен кирсе шортик болуш керек, допустим, асты, анан аял кишиге да эмне керек, анан үстүнө, анан астына деп, анан бул жагына деп бүт бардыгын тиктирип койгом да. Караңыздар туугандар, мен 5 жылдан бери мен 5 жылдан бери түшүндүм. Мен 5 жылдан бери Wildberries'те и продажа жагында дагы, и IT жагында да жүрсөм, ушул 5 жылдын ичиндеги эң чоң мен үчүн мындай маалымат, инсайт деп коет го. Эң чоң маалымат ушул болду. Wildberries офлайн магазинден айырмаланып, бул жакта бир карточканы бир бизнес катары караңыздар. Себеби бир карточкадан сиздер бир бизнестен тапкан акчаңыздар таап коесуздар. Эң жөнөкөй математика менен карай турган болсок, бир товардан хорошо дейли мына $3 пайда көрө турган болсоңуздар, бул товарды Wildberries'ке киргизип туруп бир жылдын ичинде 40 000 штук сата турган болсоңуздар, $120 000 таап атасыздар. Обычно биз жөнөкөй магазинден деле бир жылдын ичинде $120 000 табабызбы, таппайбызбы, не факт. Бирок бул жакта мисалы $100 пайда көрө тургандай бир карточка, ичинде размерлери бар, расцветкалары бар. Ошого полный фокусуңуздарды жасап, бул аналитикадан баштап, аналитика кылып атканда эмнеге биз какшап айтып келебиз, жакшы аналитика кылууга деп. Анткени ошол бир товар балким сиздерге квартира менен машина алып берип коюшу мүмкүн. Бул мындай мүмкүнчүлүктүн ичинде эле боло турган нерсе да. Бир карточкага жакшылап анализ кылып, жакшылап бир товар таап, анан 2 күн эле жакшылап иштеп коюп, мен чарчап кетти, кыйналып кеттим дебей, муну жакшылап өндүрүп, жакшылап фотосессиясын кылып, жакшылап раскачка кыла турган болсоңуздар, ошол бир эле карточка сиздерди бай кылып коет иншалла. Так что распыляться этпеңиздер да. 300 000 сом акчаңыздар бар. Ол 300 000 сомдун акчасынын 150 000-ини бир товарга, 50 000-ини башка бир товарга, 70 000-ини башка бир товарга кетирип салып, анан же продвижениеге акча жок, же товарыңыздар сатыла баштаганда экинчи бир партияны киргизгенге акчаңыздар жок, олтуруп калгандан көрө, башынан булардын баарын ойлонуштуруңуздар дагы, бир товарды көтөрүңүздөр. Мен эмне кылайын? Сатып же нары таштап, же бери таштап. Менде ошондо 12 свет, 12 түр бар. 12 түр бар еще. Еще түр бар. Размерлери ар биринен 5-10дон. Сиз Wildberries'ке кантип чыкпаш боюнча курс ачыңыз. Мен өзү окугам, менчи анан окуп бардыгын түшүндүм да, мен аналитик 3-4 күн кылдым. Андан кийин ал хозяин неме наставник бир жака кетип калганда, бир рулон алып тиктир, анда сеники брак чыкса деди. Мен аябай брак чыкты, мондан ушул эле кетти, кетире берейин десем, бирди тиктирип киргиз анын артынан, чтобы дегенде. Дегенден анан мен багы швейный сектей кызам жаңы экен, бирөө кандай эле болсун да, анан эже андан деп алдыртып бериптим да, анан кийин үстү асты деп атып ушундай болуп кетти да. Болбогон нерсе. Албетте, мына финансы жактарыңызды мен жакшы билбейм, бирок примерно картинаны мындай көрүп атам да. Wildberries'та флагманский товар деген нерсе түшүнүк бар. Флагманский дегени, мисалы телефон модельдеринин арасында, телефон чыгарган компаниялардын арасынан эле эң крутой модели болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле сиз кайсыл товарды аябай жакшы сатылат деп көрүп жатсаңыз, ойлоп жатсаңыз, ошол товарга фокус жасайсыз дагы, калгандарын эми и так эле 5 штуктан 10 штуктан боло турган болсо, аларды скорее всего пока что эч нерсе кылбайсыз. Күтөйүн, азыр эчтеке кылбай эле коем, мына мен эми артынан кетирейин, бирдеке тиктирейинби же тура берейин? Жок, азыр алар нитудан болуп атпайбы, карасаңыз, азыр мен деген 2 жума барды, азыр киргиздим, бүгүн фотосун берем, эртең берем фотосун. Анын артынан, чтобы 2 неделя артынан кылыш үчүн бир нерсесин тигишим керек да, киргизишим керек. Заказ бериш керек тиккенге. Токтоп туруңуз. Өткөндө сизде 2 көйнөгүңүз бар эле. Ол ошол 2 мага жакпай атат да, өзүмө жакпай атат. Бирок 3 өттү.
Үч продажа жакшы эмес. Так, Ошо да алардан канча штуктан бар эле? ал жакта 5тен 4 вид биринчисинде, экинчисинде 2 видтен. Канча болот 2 вид? 2 вид дегенде 2 расцветкабы? Бар ал жакта 40тай уштугум бар, 40, по-моему. Пам. Сиз азыр эми жаңы модельдерди жөнөтүп атасызбы? Азыр жаңы модельди бүгүн жибердим, карточка кечинде ачып, эми фотого берем. Кийинким азыр 200 штук. Анан дагы тигилип бүттү. Ар кандай расцветкалары менен. Короче, 400 миң акча кетти швеяга. Молодецсиз да. Азыр Бүгүн кетти дегениңиз канча модель, канча расцветка? бүгүн деген азыр айтам. 3 расцветка, 4, по-моему. 4 расцветка, асты үстү да, как костюм, да. 4 расцветка, 200 штук да, почти 200 штук. Ошондо ар бир размери. Токто туруңуз, жебеке, бир модель, Бир модель. Бир модель, токтоп туруңуз. 2 модель, немеде. Ар бир размеринен бар. Сиз продавец от богасыз го. 2 модельби, бир модельби? 2 модель. 2 модель. Токтоп туруңуз, 2 модель бар. 2 модель. Ар биринен 4төн расцветкабы? Нет, расцветкалары ошондой, 4төн. Кандай? Аз турат. Ак, серый. Жок, айтпаңыз, мага санын айтыңыз. 4тө. 4төн расцветка. Канчадан размер? Размери дагы 4төн. Немеден азыр 40, 44, 45, 46, 47, 48, 5 экен, 5. Кудай сакта. Где-то жаңы размерлер го. Ошо. 45 деп эже. Андай размер жокко, хорошо, кете берсинчи. Булардын бардыгы 200 штукпу? Нет, общий 200 штук. Түшүндүм мен. Бардыгы 200 штук, Баарын кошкондо 200 штук. Просто мен Россиядамын да, анан мен Швецияга цехке айтып атам, анан мен иним салып атат да. Ар бир размерден ошондо сизде 20 штуктан барбы? Ошондой экен анда, Мен сурап атам сизден. Ушундай экен дебейбизби? Ошондойбу? Ооба. 20, 17 ушундай да, эми 20га жакын. Бул товарларга сизде бир аз үмүтүңүз бар, туура түшүнсөм, туурабы? Ооба, мендики сезондай аналитик кылганмын. Азыр дагы артынан бул жерде азыр 2 эле расцветка болот, эки эле модель болот атпайбы? Анан мен бунун артынан дагы бар да. Уже тигилген, анан упаковка кылыш керек. Дагы ошондо 6 модель. Ошондо дагы 8 моделим бар. Канча моделим бар? Азыр 2 модель. Дагы 8 модель. Токтоп туруңуз, жебеке. Сиз вообще урду кетти бизнес кылат экенсиз да. 2 модельди жөнөттүңүз. Азыр, Дагы 6 моделиңиз барбы? Дагы 6 моделим бар, Аларды уже немеге производствого киргизип салдыңызбы? Заказ берип тиктирилген, азыр эткатка кылып, эртең карточка алып жиберебиз. Алардын количествосу кандай? Алардыкы деле ушундай. Бирок алар өтө турган да, мындай сезонный. Мен өзүм аналитик кылдым. Ар бир модельден 100 штуктан тиктирип атыптырсыз да, туурабы? Ошондой, да. Түз эфирде отургандардын баардыгына эле тиешелүү нерсе, товардын глубинасы бар, анан товардын ширинасы бар да.
Ширинасы дегени бир моделдин канча расцветкасы бар болсо ошол ширина. Глубинасы деген ар бир размердин канча штуктан болсо ошол глубина да. Жебеге сиздин эң чоң кетирген катаңыз сиз деген ширинага кетип калгансыз. Анан кассовый разрыв деп коет. Эртең акчаңыздын баардыгын ушинтип ширинага элементип жайып жибере турган болсоңуз, анан товарларыңыз сатыла баштагандан кийин сатылып жаткан товарларды кайра өндүргөнгө акчаңыз жок болуп калса, бул кассовый разрыв болуп калат. Так что албетте бюджетиңиз бардыр, бирок бул бюджеттин бир бөлүгүнү наличка кармап турушуңуз керек. Продвижениеге керек, экинчиси деген товарыңыз сатыла баштагандан кийин экинчи партияны киргизгенге керек. Эгер оюңузда дагы бир 9-чу, 10-чу, 11-чи модельди чыгарам деген оюңуз бар болсо, срочно токтотуңуз. Токтотом азыр. Ооба, зыяндын кайсыл жеринен кайтсаң, зыяндын кайсыл жеринен токтосоң пайда деген сөз бар го. Так что сиз азыр аябай зыянга кетип атасыз, токтоңуз сразу элечи. Не кылсам эми ошо башында Токтоңуз экөөнү? да. Башындагы Токтоймун. Окей. Берки товарларды айтып атасызбы? Ошо башында гана берки товарларымды киргиземин. Башында 2 товарымды эмне кылайын? Ал 2 товарыңыздан бир 20-30 штук эле в наличии бар болчу, Же 40 дедиңиз беле, кечиресиз. Ошо 40та экөөнөн 20дан 40. Окей. Жебеге караңыз, мен азыр үнүмдү чыгарып ойлоном. Бул деген сөз ушундай кыл деген эмес, просто мен ойлонуп атканымды мындай сөз менен түшүндүрүшүм керек болсо да. Тиги 40 и так эле 2 модель 20 штуктан боло турган болсо, тем более ага деген көп деле надеждам жок боло турган болсо, анда эртең могу кетип жаткан могу 2 модельден 100-100дөн кетип атпайбы? Ошол модельдерди жакшыраак саткан аракет кылып көрөт элем. Анан дагы бир 6 модель чыгарып салып турсыз, ал модельдерди эгер мүмкүн болсо пока албай турат элем, акчамды коротпой. Мен уже акчасын төлөп тиктирип койгонмун да. Анда молодецсиз да. Андай боло турган болсо, пока Wildberries'ке киргизбей турмакмын. Булар уже жолдо кетип атат да, беркилерчи. Товарыңыздар туугандар Wildberries'ке чыкты да. Анан чыгары менен сатыла баштабайт. Анан биринин аркасынан бирине товарларды чыгара берсеңиздер, магазиндин оборачиваемости түшүп кете турган болсо, бул сиздердин продажаңыздарга таасир этет. Того тережери ошол. Так что могул 2 моделиңизди 100-100дөн киргизип туруп, буларды бир аз ордунан козгоп сатыла баштагандан кийин регулярно жаңы модельдерди киргизе берсеңиздер, бирок бир жагдан продажа болуп атат, бир жагдан жаңы модельдерди киргизе берсеңиздер, Wildberries'in алгоритмасында бул серьезный поставщик биринин аркасынан бири модельдерди киргизип атат деп ойлойт. Бирок алып туруп лап этип туруп бардыгын бир тыгып салсаңыздар, андан наоборот болуп калышы мүмкүн. Түшүндүрө алдымбы? Үстүдө экөөнү эмне кылам? Кайсы үстүнө? Ал экөө туруп турсун пока, башка вариантыбыз жок. Кылдыртпаймын, заказ да кылбайм, просто эле токтотуп Ал коемун. ФБО да турабы? ФБО? Туугандар, логиканын бардыгы моунда болуп атпайбы? Бир карточка, бир бизнес деп карай турган болсоңуздар, ошол бир товар чыгардыңыздар го, максимум күчүңүздөрдү, бүт навыктарыңыздарды ошол карточканы көтөргөн аракет кылыңыздар. Анан колуңуздардан келген бардык энергияны, убакытты, бүт стратегияңыздарды бир карточкага вложение кылып, ал чындап сатылбай жаткан болсо, значит бул карточка жакшы кетпейт экен деп туруп башкага кылыш керек. Болбосо модельдин аркасынан модель кууп кете бересиздер, акчаңыздар түгөнөт, отуруп каласыздар ошону менен. Азыр жибек эже сиз примерно ошондой кетип атасыз да. Мен ошентип ошо косяк кылып койдум да. Молодецсиз да. Эми ушул жерден токтотуңуз. Ушул жерден срочно токтотуңуз. Анан могул 2 модельди чыгардыңыз го 100 штуктан. Ошонун сүрөтүн жасап, срочно Wildberries'ке чыгарыңыз дагы, муну бир ордунан козгоңуз. Азырынча сизге тапшырма ушул. Туугандар, эгер бар болсо, дагы бир суроо анан токтотобуз. Что бир тартипке келеличи могу немеде. Телефон менен чыкмай,
соображалкаларды жандырмай, анан деген суроолоруңуздар так ток этер жерин сурамай. Бир суроо бүтүрөбүз. Али, саламатсызбы? Алло, угулуп атабы? Угулуп атат Мээрим. Эй, эме рекламаны кайсыл убакытта кетирген туура болот? Эрте мененби же кечиндеби? Пятница күнү биздин реклама боюнча отдельный бир экспертибиз Кудайым буйрса түз эфир өтөт, ошол жактан тактайбыз, хорошо? Ал Макул, рахмат. бардык товарга Анан могул бир эмес. анан кийин могу жаңы кирип аткандарга ФБО эмес, ФБС көбүнчө тураракпы дейм да, ушунча акчамы кетирдим дегенде даже мага жалпы болуп кетти. Азыр көрүп турупчу, 400 000 деген акча оңой акча эмес да. Анан ФБС менен кирип кайсы товарга кандай заказ жакшы түшсө, ошону тиктирип саткан оңойбу дейм да. Эми Кыргызстандан туруп ФБС менен иштегендин бир толку деле жок экен да, себеби бир товар ФБС менен сатылып жатса, муну мен ФБО менен киргизем десе, обязательно ошол товар сатылып кетет деген бир түшүнүк жок, и наобороту дагы да. Бир товар ФБС менен сатылбай жатса, ФБОга чыгарсам да сатылбайт деген дагы түшүнүк туура эмес. Менин айтып атканым ушул. О, акча кетип атат. И так эле бизнес деген бул деген акча вложение кылып, и плюс маанилүү жери рисковать этип, анан кайра ошол акчаны акчага айландыруу да. Так что менин айтып атканым, жакшылап отуруп анализдеп, мээни аябай, энергияны аябай. Жакшы бир товарды таап, ушуну максимально сапаттуу, максимально арзан жерден өндүрүп, Wildberries'ке жөнөтүп, ошол жактан ушул карточканы аябай жакшы раскачка кылып, бир жылдын ичинде, бир эки айдын ичинде эмес, бир жылдын ичинде бул жакта дордойдон олтуруп, же болбосо бир оффлайнда бизнес кылгандан тапкан акчадан көбүрөөк акчаны бул жактан табыш да. Мунун эң жөнөкөй формуласы ушул. Мен примерно $3 пайда көрө тургандай кылып, даже для начала бир жылдын ичинде 20 000 штук сатам десеңиздер, $60 000 акча табасыздар. Мен азыр могу Москвадан иштеп жатам да, Москвадан кыста баштадым дебедимби? Ошондо бизге просто поставщиктердин сүрөтү менен да ошолор фото берген, биздин ошодон товар алып, ошолордун сүрөтү менен гана иштегенбиз, уже былтыр көргөнбүз анычы. Значит, вот ушул товар кетет деп, быйыл могу сезонго уже өзүбүз фотосессия кылып, тиктирип, не кылдык, заказ жакшы түшүп атат. Ошон үчүн уже көзүң жетет да, могул товарга заказ жакшы түшөт экен депчи. Баягы анан кийин могул сиздердин кубик рубика аябай ыңгайлуу экен, рахмат айтайын дегем ошого. Рахмат. Чоң рахмат. Мээрим эже, эгерде Москвада болсоңуздар, кандайдыр бир мааниде ФБС бир вариантта, бирок Кыргызстанда турганда көпчүлүгү жөн эле ары бери чуркап эле, эмне болгонун түшүнбөй эле ушинтип акчасы дагы кирип кетет, анан өзү жөн эле чарчаганы калып атпайбы биздин мекендештердинчи? Ошого мындай, раз Wildberries бул полноценный бизнес, бул жак какой-то бир неме эмес, сетевой маркетинг эмес, акчаны салып койсоң өзүнөн өзү эле көбөйөрө турганчы. Просто башты салып, жакшылап олтуруп иштеп, жакшы бир товар чыгарып, аны деген постепенно продвижение кылыш керек. Анан 2-3 айдын ичинде эле болуп кетем деген түшүнүктөн дагы арылып туруп, бир жыл башты сайып туруп иштеш керек да. Ооба, рахмат советиңизге. Ассаламу алейкум. Хорошо, алейкум ассалам. Давайте ушул акыркы суроо болсун. Сиздин носки тууралуу жерге келгенде угуп калдым да. Носки менен не вариант? Ошондо биз бул жактан 10 штуктап алып атабыз да. Анан кайра эле ошол 10 штуктун бөлүп туруп 5 штугун ошол алган баага сатып атабыз да. Например, 350-ге алсак, 5 штугун 350-ге сатып, и мындай ассистентке кире электе эле ошону өзүбүз мындай маркет бурудан эзептегенбиз да. Например, анан бул топко чыга албайбызбы или жакшы вариант эмеспи дегенибиз да. Буга чейин биз спортивный сатып көрдүк, бренд. Анан биздин кесиптештер дагы айтып атты да, рискованный блокко түшөсүңөр андай мындай дегенчи. Тиги Мурас мырзадан дагы угуп калдык. Бизге ушундай ассистенттен келди да ал нерселердичи. Анан ошого без бренд эле черный, белый, серый носкилерди коюп кирип атканбыз да. Ошого анан бул жагы кандай болуп калат деген. Хорошо, сиздин атыңыз ким? Асхат биздики. Асхат, кийинкисинде могу админ эмес, Асхат деп жазып алыңыз, Асхат, караңыз. Носкилердин юнит экономикасы кандай болуп атат? Биз ошону жаңы кирип үйдөн такыр ача албай атабыз да, мындай эзептей албай атабыз. Анан жана Мураз мырза менен бир аз эзептеп көрдүк.
пока мындай неме плюска эсептелинбей атат да, мындай өз сатып атканыбыз. То есть сіздер вроде как продажа кылып атасыздар, бирок пайда көрбөй элесиздер, туурабы? Азыраак пайда болуп аткан экен да. Вот. Минус. Мен неге носки, футболка, полотенце деген сыяктуу немелерди көп сунуштабайм? Анткени бир учурда өзүм футболка сатып көрдүм. И футболка сатканда, так как мен деген тканьды бирөөдөн сатып алып иш кылып мындай производство кылып колума тийген футболканын баасы 200 сом болуп атты да. Анан Wildberries адамдар 390дон 350дөн футболка сатышат. И менин башым жетчү эмес. Булар кантип 390дон футболка сатышат, притом пайда көрүшөт деп. Кейін көрсө булар деген производитель болгондугу үчүн Кыргызстанда Бишкекте бир Нурлан деген байке менен таанышып калсам, мага футболканын колума тийиши 90 сом дейт. Мунун ичинде ткань, работа, шелкография, упаковка бардыгы бар 90 сомдон колума тиет дейт. Ошондо мен түшүнүп атпайм, көрсө, кээ бир категорияларда күчтүү бир производитель болбосоң, пайда таппайт экенсиң да. И менин билгеним носки дагы ушул категориялардын ичинде. Мол, Wildberries'теги носки саткандардын көпчүлүгү булар өздөрү мындай гигантский чоң производительдер болгондугу үчүн сиз кирсеңиз же пайда көрбөйсүз, же болбосо аябай аз пайда көрүп каласыз да. Менин каалаганым кандай? Мындай полноценныйраак бир товар менен чоңураак оборотторду кылып, көбүрөөк акча табыңыздар да. Что бара-бара сиздер Wildberries'тен башка бир тармакта параллельно иш кылбай, жумушуңуздар в основном Wildberries'те болуп калсын. Носки менен Анан биз мага негедир ошол жака жетпей тургандай болуп атасыздар да. Бирок ошол жагы болуп атат. Анан биз буга чейин бренд сатып келдик да, бирок азыркы күндө Кыргызстандан бир экиси тигилип көрүлүп атат, качествосын көрөлү депчи. Бирок будан жакшы киреше болду деп ойлойм, анткени 2000ден алып аттык себестоимостьти, и получается 4,5 миңден кетип атты да. Комиссиясы тигинсин мунусу менен алып келгендечи. Эмнени сатып аттыңыздар 2000ден алып 4,5 миңден? Эмнени сатып аттыңыздар? Adidas неме спортивный костюм да, бренд менен типа оверсайз худи да, мужской болгону. Репликалардыбы? Ооба. Просто Adidas бар эле. Жазуусу ошондон биз рисковать этип атабыз да, эми буларды көп киргизбей эле коелу летнийсин деп, анан без бренд сатканга туура келип атат негизи. Худи да, оверсайз мужской болгон. Худинин оверсайзы бир аз дагы перенасыщенная категория. Баштапкы бир канча ай бою минусуна же болбосо 0,0 менен иштеп, оборотко чыгып алгандан кийин пайда көрөбүз деген стратегияңыздар бар болсо, в принципе жарайт. Репликаларды сатыш боюнча айта турган болсом, репликалардан узак туруңуздар. Ал узакка кетпейсиздер аны менен. Бир күн болбосо бир күн по-любому бан жейсиздер. Анан немеңиздерге личный кабинетке 200 миң, 300 миң же 500 миң штраф келгенде, ошончо тапкан акчаңыздардан да көп штрафка түшүп каласыздар. И ортодо жөн эле чарчаганыңыздар бонус бойдон калат да. Рахмат. Ошол. Туугандар, бүгүнкүгө болду кылалы. Чтобы кийинкилеринде телефон менен кирип, сурооңуздарды тоготор жерине сурап, максимально ошол 1 саатты эффективдүү өткөрө тургандай бололу. Ушул тартипке акырын-акырындан көнө берели. Барыңыздарга чоң рахмат, жакшы эс алыңыздар. Среда күнү көрүшкөнчө аман болуңуздар. Салам алейкум. Чоң рахмат, Али. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.